Элдин талабы президент кетсин, партиялык шайлоо жоюлсун деген талап болду. Президентте экс-президент бергенге дагы каршы болду. Бирок мен бардык ударды өзүмө алып, экс-президент деген наам берип указга кол койдум. Анткен себебим бизде 30 жылдан бери bir dagы экс-президентибиз жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубалап ийгенбиз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бу Сооронбай Шариповичти дагы кубалап ийсек, же болбосо түрмөгө тыксак, анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып, мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс-президент деген наамын бердик. Мынакей бардык условиялары бар экс-президент пайда болду.